Cemaatı biriktiriyor деген eме var go. Misалы ак күндөрдөгү орозолор менен биринчи 4 орозолор бирип калса, ошону бирдей кармоо деген ошодо анан назарды да бириктирсе болобу сүннөттөр менен? Сүннөттөр бири-бирине кирип кете берет. Мисалы үчүн бизде көп адамдар билбеген бир жакшы сүннөт бар. Азыр айтсам баарын таң каласың азырчы. Жума күнүн жалгыз өзүн орозо кармоо мустахаб. İmam Kasani özünün Elbeda-i Sanayi jana başka kitaplarında aytadi. Cuma günün özün bizde mintem ne deyiz? Bir gün koşsa bir al-muhaddislerin fikri al. Şafiilerin fikri al. Hanafilerden ne kılat? Cuma günün özün karamasan mustahab. Emin misal üçün, en жақсы көрүнгөн да. Себеби берекелүү күн да. Yomul düşönbü günü oruza karmaş sünnet ha? Oşogo al janagı ayyamul bid janagı 13 14 15 degen oruza var, oşo tura kelip kalsa. Ököntöң niyet kılıp koyarsan bola beret. Себеби бири-бирине кирип кете берет. Ал эми назыр деген нерсе бар го, өзүңө милдеттеме алган. Бул уже важыптыкка чыгып калды. Важыптыкка чыккандан кийин бул сүннөт. Экөөнү бирге кыла албайсың. Важыптык дайыма үстөмдүк кылып кете берет. Важип ниет кыласың. Аны важыпка жанагы мисалы үчүн азыр эмес. Жанагы важыпка ниет кылдыңбы? Сүннөтүң кабыл алынбайт. Важып күчтүү болуу үчүн кабыл алып кетет. Ошон үчүн же бул. Эки неменин бири сүннөттөр бири-бирине кирип кетет. Мисалы үчүн тахиятул масжид да. Мечит акы деп коебуз. Негизи мечит менен саламдашуу. Киргенде 2 рекат отурбастан намаз окуш керек. Бирок Ханафи мазхабта отуруп алсаң дагы мойнуңан сакыт болот. Кайра туруп окуй бересиң. Башкаларда отурдуң болду бүттү деди. Отурбаш керек болчу деди. Бизде отурсаң да кайра тура бересиң. Максат намаз окуш керек. Кирсеңиз жамаат башталып калган. Жамаатка кирип кетебиз, ошо тахият масжидде өтүп кете берет. Пешинге келдиңиз, тахият масжидде окугандан көрө 4 рекат сүннөттү окуйун, жамаат башталып калды. 4 рекат сүннөткө кирип кете бересиз, тахият масжид ичине кирип кете берет. Максат ишке ашты деген сөз. Аллах разы болсун.